Саламатсыздарбы? Бүгүн биз билим алуу стилине токтолобуз. Адамдар ар кандай типтерге киргендиктен билим алуу стили дагы ар кандай болот. Бүгүн мен визуалдар, аудиалдар жана кинестетиктер жөнүндө маалымат бергенге аракет кылам, бирок биринчи видеодо биз визуалдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Визуалдар булар кимдер? Булар көзү менен көргөндө гана маалыматты мыкты өздөштүргөн адамдар. Булардын эң эле биринчи сөзү берсеңер көрүп көрөйүн, же болбосо көрүп көрсөм болобу деген сөздөр оозуңуздан чыгып атса, анда сиз визуалсыз. Сиз качан кайсы бир маалыматты видеолор аркылуу көрүп, же болбосо көзүңүз көрмөйүнчө, кулагыңыз менен канчалык уксаңыз дагы көзүңүз көрмөйүнчө өздөштүрө албай жаткан болсоңуз, анда сиз визуалдардын катарын толуктайсыз. Эми бул визуалдарга бир нече рекомендация, кеңеш берип кетсем, бул визуалдар жазып иштегенди абдан жакшы көрүшөт. Сөзсүз түрдө алган маалыматын жазып, анан көзү менен көргөндө гана толук ынанышат да. Эми буларга кеңеш берип кетсем, эң эле биринчиден визуалдар. Силер билим алып жатканда аракет кылгыла аудиторияда алдыңкы парталарды ээлегенге, анткени силер көзүңөр менен сүйлөп жаткан мугалимди мыкты көрө алышыңар керек. Жана сөзсүз түрдө мугалим көрсөткөн пособиелерди, мугалим өзүнүн билим берүү системасында колдонгон, көзгө көрүнгөн нерселерди жакшы көрүүгө аракет кылышыңыздар керек. Андан сырткары визуалдарга дагы бир кеңеш бере кете турган нерсе, угуп аткан маалыматты көз алдыңарга элестеткиле. Угуп аткан маалыматты башкача айтканда сүрөтүн тарткыла көз алдыңарга. Ошондо силерде мыкты өздөштүрүү болот. Дагы бир кеңеш, жазып алган лекцияңарды сөз түрдө кызыл, жашыл, көк ар кандай өңдөгү пасталар менен же карандаштар менен чиймелеп белгилеп алсаңар, силердин визуалдык эске тутууңар күчтүү болгондуктан, качан жооп берип жатканда же болбосо ошол билим керек болгондо, силер сөзсүз түрдө көзүңөр эстеп калган маалыматты эстейсиңер дагы, бул жагынан ийгиликке жетишесиздер. Андан сырткары дагы бир кошумча маалымат, визуалдарга өзүңөр түшүнгүдөй схема, ар кандай бир чиймелерди, ар кандай сүрөттөрдү түзүп алганыңар жакшы. Мисалы, кайсы бир маалыматты схемага киргизип алсаңар, бул дагы силердин эстеп калууңарга эң сонун жардам берет. Менимче, үмүттөнөм, түшүнүктүү эле болду деп. Анда эмесе визуалдар сиздерге ийгилик.